билим берүү министрлигинин приказы чыккандан бери 37 адамдан турган топ барлык предметтер боюнча предметтик стандарттарды иштеп чыгууну баштап, ал эмес ушу Кыргыз билим берүү академиясынын окуучулар кеңешинде өткөрүп, анан билим берүү министрлигине өткөрүп бердик. Эми бардыгында эле суроо болушу мүмкүн, эмне өзгөчөлүк, эмне жаңылык болду деген. Бул азыркы күндө мынакей кааласак каалабасак дагы бардыгыбыз окуучулар дагы чоң адамдар болуп, ата-энелер баарыбыз тең ааламдашуу дооруна кирип жатабыз. Ааламдашуу дооруна кирип жаткан шартта, мисалы биздин балдарыбыз Европага барып окуп, билим алууга кандай бир мүмкүнчүлүктөр жаралып аткандан кийин 12 жылдык билим берүү кирүүнү бүгүнкү күндүн актуалдуу бир маселелердин бири деп табылды. Анан бизде ошо 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө ошо химия, физика, биология илимдерин, STEM предметтерди алдыга коюп жатабыз. Себеби баягы чет өлкөлүк тажрыйбаларды аныктасак, ошо STEM предметтердин ээ болгон окумуштуу жарандар деп айталычы, жарандар же болбосо ошол STEM предметтерге ээ болгон инсандар көбүрөөк мүмкүнчүлүккө ээ болот экен. Себеби аларда көбүрөөк баягы жумушка орношуу, көбүрөөк баягы тармактарда иш алып баруусу, ошондой эле адамдын инсандык өнүгүүсүндө дагы көптөгөн бир жакшы шарттар түзүлөт экен байкалды. Мына ошол негизде биз ушул STEM предметтерди алдыга коюп алып, ошо айрыкча табигый илимий билим берүүдө мындайча ачык эле айтсак болот, ушуну бир негиз кылып алып, билим берүү стандарттарын түзүп, анан эми азыркы учурда болсо окуу программаларын түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.